Дагы бир жолу саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Анда биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Азыр бизде Мен жана дүйнө сабагы. Биз бүгүн жаңы китептен теманы өтөбүз. Баарыбыз жаңы китебибизди алып, даярданып отурабыз. Китебибиздин 55 бетин ачабыз балдар, бардыгыбыз. Жаңы китептен эскерттим. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарлар, канаттуулар жана корктар деген теманы өтөбүз. Балдар, бүгүнкү сабакта силер Кыргызстандын кызыл китеби жөнүндө маалымат аласыңар. Жана ошол Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндө билесиңер. Анан корук деген эмне экенин бардыгыбыз билебиз. Анда балдар, мен азыр Кыргызстандын кызыл китеби жөнүндөгү китептеги маалыматты тааныштырам. 19-кылымда жер жүзүнөн айрым жаныбарлардын жок болуп баратканы байкалган. Бул окуя 21-кылымдарга чейин улана берет. Ошентип жер бетинен жаныбарлардын көптөгөн түрү жок болот да, дагы бир далайы азайгандан азая берет. Мисалы, мурда тур, тарпан, деңиз уюу дегендер бар болчу. Азыр алар жок. Бул окумуштууларды тынчсыздантпай койгон жок. Ошондуктан 1962 жылы жаратылышты коргоонун эл аралык союзу түзүлгөн. Адегенде жер жүзүнөн жоголуп бара жаткан жаныбарлардын тизмесин түзүп, китеп кылып чыгарышкан. Бул кызыл китеп деп аталат. Кызыл китепке катталган жаныбарларга тийүүгө тыюу салынган. Дүйнөлүк кызыл китеп 1966 жылы чыккан. Ал эми Кыргызстандын кызыл китеби 1985 жылы жарык көргөн. Ага азайып бара жаткан жаныбарлар катталган. Азыр ошол жаныбарлар жаратылышты коргоо уюмдары тарабынан кайтарылууда. Кимде-ким кызыл китепке кирген жаныбарды өлтүрсө же кармап алса, айыпка тартылат. Кыргызстандын кызыл китебине аркар, кулжа, бугу, марал, элбирс, сүлөөсүн, мадыл, аюу, чөө, кундуз, жейрен кирген. Ал эми канаттуулардан тоодак, кунас, аккуу, каркыра, чулдук, жоору бүркүт, каракур жана башкалар кирген. Кызыл китепке мындан башка да бир дала жаныбарлар жана канаттуулар катталууга тийиш. Көрдүңөрбү балдар, биз буга чейин дагы кызыл китеп боюнча кыскача маалыматыбыз бар болчу, Демек, биз бүгүнкү сабакта дагы да көбүрөөк кызыл китеп боюнча маалымат алып алдык. Эми астындагы суроолорго жана тапшырмаларды аткарабыз. Адамдар эмне үчүн кызыл китепти ойлоп табышкан? Кыргызстандын кызыл китеби качан чыккан? Кыргызстандын кызыл китебине катталган жаныбарларды ата, алар тууралуу аңгеме түз деген суроо бар экен. Ушул берилген суроолорго дептериңерге суроолор жазып, жоопторун кошо жазасыңар. Түшүндүңөрбү? Ал эми китептин 56-57 беттеринде ошол Кыргызстандын кызыл китебине кирип катталган жаныбарлар менен канаттуулардын сүрөттөрү бар. Ошол сүрөттөрдөн карайсыңар дагы Кыргызстандын кызыл китебине катталган жаныбарлар деп дептерибизге элбирс, мадыл, кызыл карышкыр, аюу, аркар, сүлөөсүн, суусар, кундуз, суур деп жазасыңар. Ал эми Кыргызстандын кызыл китебине кирген канаттуулар деп туруп, ошол канаттуулардын баардыгын жазып белгилеп аласыңар. Түшүндүңөрбү? Анан мен Кудай кааласа жок эми кайра эле эртең болуп калат. Кийинки сабакта мен ошолордун ар бирин силерден сураганга аракет кылам. Эми балдар, биз коруктар жөнүндө маалымат алабыз. Кыргызстанда өзгөчө корголуучу 100гө жакын аймак бар. Булардын ичинде 10 корук жана 9 улуттук парк белгилүү. Корук бул корголуучу аймак.
Корукта өсүмдүктөр жана жаныбарлар коргоого алынат. Кыргызстанда төмөндөгүдөй коруктар бар. Ысык көл, Сары Челек, Нарын, Беш Арал, Сарычат Эрташ, Падыша Ата, Каратал Жапырак, Колун Ата, Кара Буура, Сурматаш. Бул коруктар боюнча биз маалымат алганбыз, балдар. Ал эми ошол эле картаны карагыла, Кыргызстандын кайсы областтарында коруктар бар. Картаны бир сыйра карайбыз дагы. Ушул азыркы биз айтып өткөн коруктар Кыргызстандын кайсыл областтарында жайгашкан. Бир сыйра карап билип коебуз, түшүндүңөрбү? Кайсыл коруктар кайсыл областта жайгашкандыгын. Андан сырткары бизде эң белгилүү болгон Айгүл гүлү дагы эмне болгон? Кызыл китепке кирген. Себеби бул көп жерде өспөчү, ошо Орто Азияда бир гана Кыргызстанда өсүүчү гүл болуп эсептелинет. Ал эми бизге белгилүү болгон Сары Челек көлү бул дагы Кыргызстандын корголо турган коруктарына кирет. Биз мурунку сабактарда дагы айтканбыз, коруктар боюнча. Кызыл китеп жана коруктар боюнча биз кеңири эле маалыматка ээ болдук деп ойлойм, балдар. Өзүңөр да китептен бир сыйра карап окуйсуңар, жаза тургандарды жазабыз. Түшүндүңөрбү? Ал эми бүгүнкү сабакта үйгө тапшырма. Ушул жаңы китептеги 59-беттеги Карагул ботом деген жомокту окуп келесиңер. Түшүндүңөрбү? Карагул ботом деген жомокту окуйбуз. Ал эми жанагы суроолорго жооп жазгыла деп элемби? Ошолорду кызыл китепке кирген жаныбарлар, канаттууларды азыр дептериңерге жазасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.